Министрлер кабинети укук бузуулардын бирдиктүү реестрин Ички иштер министрлигине өткөрүп берүү жөнүндө токтом чыгарды. Мындай чечим президенттин укук бузуулардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү маселелери жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында кабыл алынды. Токтомго ылайык министрлик укук бузуулардын бирдиктүү реестринин ээси болуп аныкталды. Бул анын талаптагыдай сакталышы жана эксплуатацияланышы үчүн жоопкерчиликти билдирет. Ал эми президенттин иш башкармасына караштуу кызмат мамлекеттик мекемеси укук бузуулардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык тутумунун техникалык оператору болуп дайындалды. Ички иштер министрлигине башкы прокуратурадан зарыл болгон материалдык техникалык каражаттар жана финансылык каражаттар менен бирге автоматташтырылган маалыматтык тутумду кабыл алуу тапшырылды. Белгилей кетсек, бул чечим укук коргоо органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга, укук бузуулар жөнүндө маалыматтарды иштеп чыгууда ачык айкындуулукту камсыз кылууга, мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы координацияны жакшыртууга мүмкүндүк берет.